Аттанып барып байлынам, келбеди көбү кайрылып. Кан күйгөн улуу согушка жерине турду кайгырып. Кыйылган кырчын өмүрлөр, өлүмдөр менен коштолду. Баласы кайтпай үйүнө, апалар канча боздоду. Көдөнгө батпай кысалык, сагыныч күйүт кыстады. Күттүргөн уулу дайынсыз, аталар канча сыздады. Согуштун ошол карана, алыстап улам баратат. Бирок такыр өчпөстүр, жүрөктө калган каратак. Мекендин көкжал уулдарын эскерип дайым турабыз. Өзүңөр кылган эрдикке баш ийип таазим кылабыз. Кыйсыпыр кылган дүйнөнө эч качан согуш болбосун. Асаба көккө желбиреп, тынчтыктын туусу орносун. Асаба көккө желбиреп, тынчтыктын туусу орносун. Ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга. Пелеген намыска бек сактаймын, энеке ак сүтүңдү эл коргоп мен актаймын. Эр жигит эл жебинде, азамат чоо бетинде, артымда кыргыз элим ардайым сезимимде. Эл жигит эл жебинде, азамат чоо бетинде, артымда кыргыз элим ардайым жүрөгүмдө. Сүйүктүү чек арамды душманга аралатпайм, атаке сөзүм берем, жүзүмдү жер карапайм. Эл жигит эл жебинде, азамат чоо бетинде, артымда кыргыз элим ардайым сезимимде. Эл жигит эл жебинде, азамат чоо бетинде, артымда кыргыз элим ардайым жүрөгүмдө. Эч нерсеге моюн бербегиле, биз баатырлардын тукумубуз. Elim meyişten bütkön jerim, namысты алдырбайбыз, ишенгин менин элим. Элимдин бейпилдигин намыска бек сактаймын, энеке ак сүтүңдү эл коргоп мен актаймын. Эл жигит эл жебинде, азамат чоо бетинде, артымда кыргыз элим ардайым сезимимде. Эл жигит эл жебинде,
elin Ardayım çürüdü Artımda kırgız elin Ardayım çürüdü Ardayım çürüdü Var menen birinci mına uşul uşunun balasının nemesine yok qarata yaxşı neme uyuşturuptur. Rahmat. Uşuğa. Rahmat. Ben şile. Ulan sen söyle kaç ya? Ulan sen söyle kaç ya? Sağlı Sardarbektің атынан мынандай неме құрылып атат спорт қаншасы şu баланы artık қайырымды болсын бешін берсін şu баланы şu жастар ойнап işte денсаулықтарын шығанға бір жақсы жөрер болыптыр рахмат үшін құрғандарға да жақсы ойындар Бүгін мына 9 майға қарата Иса ұлы Сардарбектің атына бір Сакабыз баяғыл спорт аянчасына аты қойылып отқанда өз айтты şu балдарға турнир өткөрүп берем дедиле. Бүгін баласының жарқын елесіне деп турнирді ұйыштырып атат. Құдай бұйырса бүгін мына баштайбыз азыр. Командалар барлық жерлерден келіп бүтті. Азыр эми Сака балаңыздың атына бір Құран оқып қойылды, анан кейін шараны улантайлы. Кел эме. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلكم فكيف كان نكير أولم يروا إلى طير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن خاز الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أقدم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذركم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكنا فمن يرجع الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah'ım, şu balanı жатқан жерін жайлы қыл, топырағын тоқа қыл, қабырларын нұрлы қыл, Allah'ım кеңгейістен орын бере көр. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar. Allahumma rabbirhamhuma kama rabbiyana sagira bi rahmatika. Ой келген жоқ, мұны білесіздер, жылда ушул 9 майда ушул Улуу мекендик согушта ушул Фашист Германия менен согушуп, ошолорду жеңген күндү мына ыл 79-жылды белгилеп отурабыз. Эми ошол менен катар эле бул жерде азыр жакшы самалык болуп аткан экен, мына Сардар инибиздин атына коюлган экен ушул спортту аянтча. Сардар инибиздин азыр бул жерде билгендер бар, билбегендер бар, ошонун өмүр баянына кичине токтоло кетсек. Исаулу Сардарбек 1996 жылы 8 мартта Алай районунда караштуу Үчтөө айыл өкмөтүнүн Кичи Каракөл айылында кызматчынын үй бүлөсүндө туулган. Атасы бул киши Бедел Ыса агабыз кесүү мугалими, апасы Абдыкадырова Улкан медайым экен. Булар азыр 3-1 тууган, 4 эле азыр 3-1 тууган. Бул Сардар инибиз 2015 жылы Ош мамлекеттик университетинин медициналык коллежине кирип 2020 жылы дарылоо иши адистигин алып чыккан. 20 жылы 2 апрелде Алай райондук үй бүлөлүк медицина борборуна тез жардам бөлүмүндө иштеген. 2020-21 жылдары Алай райондук бул санэпидстанция, санитардык дарыгердин жардамчысы болуп иштеген. 23 жылы 22 июлда Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын 20-22 аскер бөлүгүнүн Атайын багытта Бөрү отрядында чалгынчы фельдшер болуп кызмат өтөгөн. Кыска убакыттын ичинде кызматында көптөгөн жетишкендиктерге жетишип, прапорщик аскердик наамын алган. Спорт жагынан Баткен облусунун губернаторунун кубогуна бир нече жолу жеңиштерге жетишип, Баткен облусу боюнча волейбол турниринде 2-нчи орунду ээлеп артыкчылык көрсөткөн. Өздүк курам арасында спорттун бир нече түрүнөн алдыңкы орундарды ээлеп, сыйлыктарга татыктуу болгон. Мындан сырткары Турция мамлекетинин аскерлерин өткөргөн команда курсун жакшы аяктаган. Ушул инибизге мына эме Алланын буйругу экен 2023 жылдын 8 ноябрында бул Кыргызстан каза болуп калып атат. Үчтөө бул айыл тургундарынын жамааттын протоколунун негизинде мына Үчтөө айылдык кеңешинин 2023 жылдын 21 декабрындагы 43 токтому менен ушул спорттук футболдук аянтчага ушул Сардар инибиздин наамы ыйгарылып отурат. Эми Сардар инибизде эле болгон башка жигиттерибиз дагы ушул намыска татыктуу болуп, патриот болуп, элибизге кызмат өтөсөк дейбиз. Жаштарга бул үлгү болуп калсын. Атайын самалык өткөрүп, мына жылда бир кубокторду уюштуруп өткөргөнгө бир ниеттенип атыпсыз. Мына баштап атыпсыз. Бул айыл өкмөтүнүн эле деңгээлинде өтпөстөн быйылкы жылы эми айыл ушул Үчтөө Алай айыл өкмөтүнүн деңгээлинде өтүп атса, кийинки жылдары райондун деңгээлинде, областын деңгээлинде, республиканын деңгээлинде өткөргөнгө ушул аракеттерди жумшайбыз. Ушундай жигиттерибизди биз колдошубуз керек. Элге кызмат өтөгөн жигиттерибизди эскерип турушубуз керек, унутпашыбыз керек. Бардыгыңыздарга ушу келип, ушул самалыкка катышып, ушул спортко кызыккан адамдар келип отурсуздар. Ушул спортту өнүктүрөйлү, анан жаштарга булар үлгү болуп калсын, бир патриоттук сезимин ойгосун деген мааниде мындай спорттук иш-чаралар өтүп атат. Анан дагы айта кетчү нерсе,
эртең 9 май боюнча иш-чара жалпы айыл өкмөт боюнча эртеңки күнү өткөрүлөт футбол оюндары боюнча. Ошону бир жолу айтканча кетейин. Эртең ошо эскертилген, айтылган, анан укпай калгандар болсо дагы жалаң спортсмендер турасыздар. Футбол боюнча турнир Сопуда өтөт, эркектер арасында. Ордо боюнча дагы Сопуда атайын аянтчалар бар. Волейбол боюнча жаштар 35тен ылдый жагы 35ке чейинки жаштар ушул Жумабаев мектебинде 3-төбөт өтөт. 35тен жогору жагы стариктер деп коебуз биз тамашалап. Сопогоргон айылында өтөт. Аялдардын волейбол боюнча оюну Абжапаров мектебинде Читалада өтөт. Бардыңыздар дайыр жолу майрамыңыздар менен. Сизге дагы ысака рахмат. Ушундай уулду тарбиялап өстүргөнүңүзгө дагы үчүңүз кур эмес экен, дагы уулуңуз бар экен. Ушуларды дагы жакшы мындай ниетте ушинтип тарбиялап өстүргөн экенсиз. Элдин керегине жараган уулдарды тарбиялап сизге дагы рахмат. Сизге дагы алкыш айтабыз. Анан бардыңыздарга ушу дайыр жолу майрамыңыздар менен. Кийинки сөздө ошол Иса балабыз менен кошо кызмат кылган атайын Баткенден балдар келген экен. Аскер бөлүгүнөн ошо балдарга сөз берсек. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Биринчиден баарыңызга бүгүнкү байрамыңар менен. Экинчиден бул жерге биз биринчи жолу эмес, экинчи жолу келип атабыз. Биринчи ушул аянтчаны, кичи футбол аянтчасын ачып, Сардарбектин атын ыйгарганда келгенбиз. Келип катышып Аземге жакшы сөздөр айтканбыз. Эми Сардарды жогоруда бул агай айткандай эле бул жерде тааныгандар бар, мисалы тааныбагандар бар. Сардарбек Баткен чыгара отрядында программада бөрү өзүңөр билесиңер, атайын дайрыкта бөрү отряды бар ал жерде спецназда. Ошол жерде спецназда чалгынчы фельдшер болуп кызмат өткөргөн учурунда өзүнүн жаш жактарын көрсөткөн, спорт жагынан, өзүнүн кесипкөйлүгү жагынан, адамдык сапаты жагынан баары жагынан өзүнүн жаш жактарын көрсөтүп, үлгүлүү болуп кызмат өтөп жүргөн. Тилекке каршы эми жана агай айткандай эле Алланын буйругу экен. Ушул өзүңөр билгендей эле могу жерде араңарда болсо керек, түшүнгөндөр, билгендер. Бул спецназдын бөрүнүн достойный деп эме кылган жашыл берет деген берети бар. Ошого тапшырып кичине кырсык болуп Алланын жолу менен кырсыктап калгам. Ошондуктан эми Сардар жөнүндө айтып кетсем, Сардар тырышчаак, мээнеткеч жигит болгон. Бул жерде баардыгы билсе керек. Ошо Сардардын элесин аралап мынакей ысака жакшы нерселерди, инициативалар көтөрүп, уюштурушу балдары менен, туугандары менен өткөрүп атат. Мындан ары тынчылык болсун, ошол жакшылыктарга келели, ысака үйүңүзгө, тойлорго шошугун, жакшы мероприятияларга келели. Ошо айыл ичинде баарыңарга ден соолук. Бул спорт эми бул жерде максат кичине мына топ тептирип эме болуп койшубайт. Бул жерде ушу Сардарды эстеп, Куран окуп, Сардарга дуа кылып эскерүү. Футболду бул спорт үчтүсү жеңет, бири жеңет, бири жеңилет. Ошондуктан баарыңарга ийгилик, мына жерде спортчулар, командаларга күчтүнгө уткула. Спорт бул ынтымак алып келет. Ынтымак болгула, таанышып, ынтымак алып келет, бекемдейт. Ошондуктан баарыңарга ушул сизге да ден соолук мындан ары жакшылыктар болсун. Ушул жерден Сардарды ар дайым бизде дагы, отрядда дагы, өзүдө дагы постоянно урандар окулуп, мероприятиялар өткөрүп, өзүңүз күбө болдуңуз, класстар жасалып. Бул жерде азыр мына 3-тө айыл өкмөт мектебинде, могу жерде мектепте Сардардын класстар жасалган, бул аянтча коюлган. Ошондой эле Баткенде ошол жакта да бир класс жасалган Сардардын атынан. Аты коюлуп, класска сүрөттөр илинип, эми буюрса унутулбайт. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ошо бүгүн ошо күчтүңөр уткула. Рахмат. Жакшы ойногула. Рахмат. Ушул Сардардын атасына сөз берели. Кыска, нуска. Бирек ол сөз берели. Рахмат, бардыгына келгендерге рахмат. Ушу баламдын элесинде жакшы ойноп кеткиле. Кырсык болбосун, жакшы бир ынтымакта ойноп кеткиле. Рахмат. Андан кийинки жыйынтык шайлар туугандар, азыр мына командалар катталып бүттү. Бардыңар азыр поляны бошотуп сыртка чыгып, кийимдерди чечип, жакшынакай кылып командаларды өчүрөт кезек менен коюп, ойноп, анан жалпы призовой фонд бар экен.
30 000 сом акчасы бар экен. Ошол 30 000 сом акчаны жакшынакай ойноп, достойный жеңип, жеңишке жеткениңер алып кеткиле. Аны азыр оюнду баштагандан кийин мына судьялык коллегалар менен булар менен биргеликте чечишебиз, месталарды коебуз. Шуну алып кетиңиздер. Бардыгыңыздарга ийгилик, дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Күндүр мекени биз эч тынбай, мартенмешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Апакебай, биз бүт кайра келбедик, шибер кечип чуркаганды дегдедик. Европанын жармына жөө барганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү.
кармашта кайткан жок кайра батышта эстелик бол деми алар түбөлүк отто чанышкан күндү батарда түбөлүк тирүү турушат уулуңар биздин катарда Bay bay bay. Let's go. Eskiden kaçsanız bolat koy. Ne var ya buna ne oldu?
Kara. Alsılar öyle, şular tartışın görüyor. Ha. Uçtu komanda. Açıl. Hurmatlı Üçtü ayının turgunları. Bugünkü 9 may bayramlar menен barыңарды куттайм. Ошондой эле бүгүн мына биздин Аяшулуу Садырбектин спорт анчасында спорт иштери болуп атат. Биз ошол жерде турабыз. Мына балдар футбол ойноп атышат. Анан ошо мына киши досум да биз менен катарда турат. Biz de buna eşitlenler çoğum alıp bir komanda tutup hazır. İçinde spor top tepsek bir de durarız biz de. Sana bir bana tanışmayalım Allah'a. Rahmat. Anam kişi dostuma da işine şu nelerde spor merapiyata koşumça azlar lemonları koyun. Süleler, süle. Bir de şu Sancarbekt'in ürünükü futbol ayıcasında duralım. Şu жақсы olsun, жақсы көңілді olsun, barkı razı olsun şu olağa. Değişiyor. Rahmat ya dostlarım, şimdi gelip поддержка olganlarınızga ham rahmat. Şu budagi жақсы күндер болсын. Çok rahmat. Bu yerde daima gençler oynap dursun. Aynen. Olsun şu Sardar'ımızın şu dışarıдағы немесідан кестісін, ha? Gideşimizin başı var, bu gideşler şeyde. Ana şimdi 9 may Sardarбектің немесіне қарап şu futbol ayıncasında top болады. Yerden şeyleri жақсы ойнап жатырмыз. Жақсы береміз, ne? Айтсақ сол. Sardan değil, hiç kaçan unutulmaz. Bu yerde daima oyun болып тұрсын. Rahmat. Bayramыңар менен rahmat.